9 жыл илгери курулушу башталган Сокулуктун Жаңы айылындагы номер 19 абактын бир бөлүгү ишке берилди. Түрмөдө жаңычылдык деле байкалбайт. Орусиянын кадимки түрмөлөрүндөгү көрүнүш. Туш тарапта темир торлор, камералар 4 кишиге ылайыкталган. Ичинде ачык эле жайгашкан дааратканасы жана бир кол жугуучу бар. Болгону коопсуздук чаралары күчөтүлүп, байкоо видео камералары орнотулган. Бул жерде азырынча киши өлтүргөндүгү үчүн күнөөлүү деп соттолгондор гана кармалууда. Журналисттер өзүнө тагыс келбеген өмүр бою кесилген кишини ара чолодо кепке тартууга үлгүрүштү. Жашы 65-теги киши 16 жылдан бери камакта жатканын, буга чейин 3 жолу абактан абакка көчүрүлгөнүн айтып берип жатты. Анан 2008 кырсык болуп, милиция менен биздин КВС урушка кетип, милицияны өлтүрүп койду. Мына мезгил бизге решеткага салды. Эми мынакей бердим подпись болуп алганда. Эми биз ода бийик алып салды. Бул эмне бизге облегченный варианттар бул. Мына мен, например, 16-жыл отурат. Кыркан болду отуруп бүткөн. Баары бүткөн. Бейден эми мага облегченный вариант чыгды. Анан көрүп атөөгө салдым эмне? Өмүр бою кесилген киши кандайдыр бир чыр чыкса, түрмөдөгүлөрдүн баарына залакасы тиерин кошумчалады. Камактагылар менен журналисттерди ээн эркин сүйлөштүргүсү келбеген жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрү жаңы абактын шарттары жакшы, күзөтчүлөрдүн коопсуздугу ойдогудай болоорун айтуу менен эле чектелип жатышты. Учурда 300 адамга ылайыкталган 19-чу жаңы абакка 53 адам алынып келинген. Азырынча бул Жаңы айылындагы абакта камакта жаткандар үчүн кандайдыр бир иштөө үчүн цехтери же башка атайын өнөрканалар, китепканалар уюштурула элек. Азыркы бул жерде кармалгандар көбүнчө ошо багы адам өлтүрүү менен кармалган. Экстремисттер, террористтер ошо биздин жанагы талап боюнча ошол өзүнчө жанагы участоктор кармалат. Шарттар түзүлгөн. Булар бул категориядагы адамдар ар кайсы мекемелерде кармалган буга чейин. Көп жерлерде шарты жок, шарты начар. Ошо баягы өзүнө жооп бере албаган шарттарда кармалган. Азыр биз баягы керектүү шарттарды түзүп, анан ушул жерде азыр мына 1-корпуста жаза өтүп атат азыр адамдар. 2 корпус бүтсө 300төн тегерегиндеги адам болуп, жерде кармалат. Азыр ушул кезде бул жерде 52 адам кармалып турат. 1-корпусу бүткөн.